Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Кечээ недвижимость агенттиги дагы бир кезектеги кардарыбыздын үйүнө келдик. Кардарыбыз бул үйдү кантип алды, канча убакыт кетти үй алууга, жана ошондой эле сиздерди кызыктырган суроолордун баардыгын бүгүн кардарыбызга узатмакчымын. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, жакшы оюңуздарды калтырасыздар деген үмүттөмүн. Бул үйдү алуу үчүн канча убакыт кетти? Бул үйдү алыш үчүн 2 ай ашык убакыт кетти. 2 ай ашык убакыт кетти. Ипотека алам деп канча убакыт ойлондуңар? Ипотека алабыз деп биз жайдан бери ойлонуп келатканбыз, анан күздө аракет кылып баштадык. Биздин компанияны эмне үчүн тандадыңар? Сиздерди биздин жакын туугандарыбыз сунуштады, дегенде сиздер биздин жакын тайжелерибизге да үй алып берген экенсиздер, ошолор аркылуу алардын сунушу менен силерге кайрылып калдык. Ипотека алганга чейин квартира сыймайт деп жашап келгенсиңер. Анан өзүңөрдүн үйүңөрдө жашаганда кандай сезимдер болуп атат? Эми өзүнүн үйүндө жашаган башкача сезим болуп кетти. Мындай биринчи келгенде Кыргызстанда үйлөр кеңири го, бул үй да чоң кеңири болгон үчүн өзү Кыргызстанда үйдө элестеп башкача болуп сезимдер. Башкача сезимдер. Үйдү алгандан кийин сонун кылып ремонт жасапсыздар. Канча акча короттуңуздар? Ремонтко болжол менен 400 миңден ашык кетти. 400 миңден ашык. Биздин кыргыз мекендештерге аябай кызыктуу дагы бир суроо бар да. Ипотека алгандан кийин 20 жыл Россиянын аймагында жашап, ошону төлөш керек деген. Бирок силер коркпосоң ушундай чоң квартира алдыңар. Канча убакытта жабабыз деп ойлоп атасыңар? Биз бул квартираны примерно бир 4-5 жыл ичинде жаап коебуз деп ниет кылып атабыз, буюрса. Кудай кааласа ошого жеткирсин. Мекендештер, булар үй алып аткан учурда биринчи 43 квадрат метр центрден квартира тандаган, Кировский райондон. Бирок ал квартира болбой калды. Экинчи объект дагы болбой калды. Тилекке каршы банк суммасын кыркып салды. Бул үчүнчү объект силерге насип кылган экен. Бирок баягы бардык нерсенин жакшы немелери барбы? Жакшы деп ойлойм да. Мисалы, азыр алган квартираңар демек силерге Кудайым жакшысын бергиси келген. Себеби азыр өзүңүздөр да көрөсүздөр, квартира аябай уютный, аябай сонун, коридорлору кенен, санузелдери бөлөк-бөлөк, бардык шарттары ыңгайлуу. Анан балконуңар да аябай чоң экен. Балконуңарда буюрса жасап алсаңар өзүнчө эле бир сонун да, чоң. Андыктан бүгүнкү биздин кардарыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Алдыда эртерээк ипотекасын төлөп алсын демекчимин. Биздин компанияга оюңуз кандай? Себеби баягы болбой жаткан учурда эч кандай силер мындай бизге кыжалат болгон жоксуңар да. Баягы адамдар сезилет го, себеби биринчи объект болбой калганда чалып неге деген суроолорду кайра узатып, анан бир ишенбестиктерди көрсөтөт да. Силерде андай болгон жок да. Чын эле аябай биздин компанияга ишенгендей сезилди да, мен силер менен иштешип аткан учурдачы. Андыктан биздин компанияга эмнелерди айтат элеңиз? Сиздердин компанияңыздарга ыраазычылык билдирип кетем. Биринчиден Самар эже, сизге, Гүлнар эже. Ошо күтүп калдык да, бир күтсөк да, ошо күткөнгө жараша Кудайым жакшы чоң кеңири үйдү берди бизге. Сиздерди себепчи болуп ушундай үйлүү болуп отурабыз. Сиздерге чоң рахмат. Бизде болгон кыргыз мекендештерибизди үйлүү кылып жүрө бериңиздер. Иштериңиздерге ийгилик. KG недвижимость компаниясына кайрылыңыздар. Кудай кааласа сиздерди да ушундай чоң агыр көлүү үйлүү кылат сиздерди дагы. Ошо мекендештер, экран артында карап отурган биздин кардарларыбыз бизге келип, биз аркылуу үй алсаңыздар болот. Биз ар дайым сиздерге мыкты деңгээлде көмөк көрсөтүүгө аракет кылабыз. Ошол эле учурда айта кетейин, эч качан кардардын иши болбой калды, ала албайт дебей, аягына чейин ишин бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Андыктан менин YouTube каналыма катталып, жакшы ой сөздөрүңүздөрдү жазасыздар деп ишенем. Жаңы жылга болгону 2 жума убакыт калды. Эгерде сиздер чын эле үй алам деп жүргөн болсоңуздар, анда шашылыңыздар.